Бул жылкы кыш өз өкүмүн Жалал Абад аймагында жакшы көрсөтө алган жок. Декабрь-январь айларында күндүн жылуу болгону байкалып турду. Акыркы күндөрдө гана абанын температурасы күндүз минусту көрсөтө баштады. Буга чейин ысык болуп, жылуулук ишканасынын иштөөсүнө шаардыктар көп деле иши болгон жок. Ушул тапта көп кабаттуу үйлөр катуу жылыса, кээ бир учурларда муздак болуп, бир калыпта иштебеген айтылат. Мындай темпте турбайт. Айтып атам го, бүгүн ушундай болсо, эртеге вообще температура мына жок болуп калышы мүмкүн да, 10 градуска деле жетпей турган маалдар деле болуп калып атат. Бир эле эмес, мага окшогон канча адамдар төлөп башка кылып атат, туурабы? Ошон үчүн мындай келип, карап, эмне болуп атасыңар, андай мындай деп карап койсо жакшы болот эле. Шу биз башка наразычылык жок. Ушундай мезгилдерде бир акчасын алып аткандан кийин карап коюшсун, ушул эле. Бирок жылуулук берүү мекемеси мындай кырдаалга алдын ала даярдыктар көрүлгөнүн билдиришет. Андыктан көп кабаттуу үйлөргө жылуулук жетиштүү деңгээлде берилип жатат деген баасын беришүүдө. Жылытуу түтүкчөлөрү да оңдоп түзөө иштерден өткөрүлүп, жашоочуларды кышкы суукта үшүтпөйбүз деп билдиришет. Бизде азыр кыйчылыктар туулган жок. Отун, бардык мазут көмүрлөр даяр. Ошол жылуулук колдонуучу абоненттерге үзгүлтүксүз жылуулук беребиз деп ишендирип кете алам. Бирок температура бардык эле көп кабаттуу үйлөрдө бир калыпты эмес. Айрыкча үйлөрдүн 4-чү кабатына жылуулуктун жетиши кыйын. Токторбаева Карамат жашы 90го чамалап калган энесин айласыз суук бөлмөдө кароого мажбур болуп турат. Кошумча жылытуучу жабдыктарды колдонууга шарты туура келбейт. Акчасын алгандан кийин зал нормально карап, караштырып, текшерип кетиш керек. Эми жана канча суук болот билбейбиз. Менин балдарым ушул жерде жашап, суук апа ысыбайт деп ушундай деп өтө. Эки баламыз окуган. Ушул жерде окуду, студент бала. Ушул жерде жашап, ушул жерде жүрүп, оорукчан болуп калды балам ушул үйдү сууктугундан. Бирок социалдык мекемелердеги жылуулуктар талапка ылайык келет. Бул бүгүнкү текшерүү учурунда ачыкталды. Ар бир бөлмөнүн ичи 18 градустан жогору болуусу керек. Бул шаардагы бала бакчаларда айтылган температура сакталууда. Азыркы температура ошол 20 градусту көрсөтүп, 20 градус менен камсыздалып турат. Биздин Жалал Абад шаарында кече жакын эле мындан 3-4 күн мурун ысык эле плюсовой температурада биздин тайпа бала бакчабыз мындан дагы жогорку 22 градусына чейин эмесине чейин көрсөтө алат. Анткени менен Жалал Абад шаарындагы айрым көп кабаттуу үйлөрдө жылытуучу түтүкчөлөр биротоло алынып салынган. Жашоочулар аргасынан электро жабдыктар аркылуу үй жылытуу аргасыз. Буга кеткен төлөм көп сарпталат. Жалал Абад жаштар шаары, сонун шаар деп эле мактап ырдап эле чырдап жүрөт. Анан эми мындай бизде ушундай муктаждыгыбыз отопление жок, ушул. Жакшы эле да отопление кое берсе жакшы эле, бирок кайрылганыбыз жок. Эми мына жерде жаштар бар. Кайрылгандыр, бирок биз кайрылганыбыз жок. Жалал Абад шаарындагы жылуулук түтүкчөлөрүн жыл сайын оңдоп түзөөгө 6 миллиондон 8 миллионго чейин каражат жумшалат. Буга карабай шаар тургундары жылуулук системасына канааттанбагандар бар. Жылуулук берүү мекемеси шаардагы 40 көп кабаттуу үй жана 19 коммерциялык багыттагы мекемелерди тейлей алат. Дамир Кубанычбеков, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.